Илимин изилдөөчү, тарыхчы, көркөм өнөрдүн ээси Кожош Мусаев мына ушул жыгачка жан киргизген скульптуралык эмгектерди 35 жылдан бери жасап келет. Бул жылдар аралыгында 100дөн ашуун жыгач айкелдерди жараткан. Алардын эң кыска мөөнөттө жасалганына 3 ай убакыт коросо, акыркы куйроо аттуу эмгегин даярдоо үчүн 3 жыл убакыт сарптаган. Негизги кесиби курулушчу болгону менен ар тараптуу өнөрдү аркалап келген Кожош Мусаев Тяншан районунун Жергетал айылдык кеңешине караштуу Каратала айылында 1950-жылы жарык дүйнөгө келген. Нарын шаарында Токтогул мектебинен билим алып, эмгек жолун Нарын шаарындагы сүт заводунан баштаган. 1960-1974 жылдары Фурунжедеги политехникалык институтун архитектуралык курулуш факультетинде билим алган. Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө Россия болобу, Казакстан болобу, Кыргызстан болобу бир дагы тарыхчылар кыргыздар империя курган деп айта элек. Айткан эмес, китепте жазган эмес. Мен ошону кыргыздар империя курган деп жазып, айтып 25 жылдан бери элге жарыялап келатабыз, китептерибизди белек кылып келатабыз, тааныштырып келатабыз. Аны көпчүлүк тарыхчылардын пикиринен укса болот. Бул дүйнөдөгү революция деп айтылат, төңкөрүш. Тарых илиминдеги төңкөрүш, анан кийин тил илиминдеги чоң ачылыш. Бул дүйнөлүк ачылыш болуп атат да. Менимче муну азыр тилчилер да тарыхчылар да түшүнөт деп ойлойм. 1975-жылы Актала райондук капиталдык курулуш башкарманын башкы инженери, 1976-1979 жылдары Нарындагы номер 12-13 техникалык лицейлерде атайын сабактар боюнча окутуучу, директордун орун басары, директору. 1984-85 жылдары Нарындагы облустук капиталдык курулуш башкармасында башкы экономист, шаардык аткаруу комитетинде кызматкер болуп иштейт. 1985 жылы Макмал алтын кен комбинатынын курулушуна катышып, иш сапатын аныктоо өндүрүштүк бөлүмүнүн начальниги. 1985-86 жылдары Бишкек политехникалык институтунун архитектуралык курулуш факультетинин окутуучусу. 1991-99 жылдары Кыргыз-Жапан коомунун президенти болуп иштеп келген. Жазуучу, акын, скульптор, археологиялык иштелер, тил боюнча, мисалы үчүн жапон тили менен кыргыз тилинин окшоштугунун белгисин таап чыккандыгы, жана бала төрөлгөндө, баланын көтөнүндө жагында бир көк так болот да. Вот ошону салыштырып, эки элдин ортосундагы достуктун чыңалышына жол берген мындай кылган адам да. Өзү такыр ушу бир тынч алып турбаган, бардык тарабынан өнүккөн адам. Бул өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн ушу кол өнөрчүлүккө, жыгаччылык менен да иштеген адам. Манастын образтарын жасап чыкты жыгачка. Жыгачка адамдын образын түшүрүш бул өтө эле татаал, өтө эле асемдүү, өтө эле мындай бир түйшүктүү иш да. Түйшүгүнөн жаскан жок. Өзү экономист, мугалим, анан спорттун да чебери, бардык тараптан өнүккөн адам. Анан азыр тарыхты изилдеп атат. Мисалы үчүн кыргыз элинин улуу тарыхын, империя курганын, тиги биздин замандан мурунку илгерки мезгилдегин баарын өзүнүн ушу далилдүү материалдары менен тарыхын жазып чыкты. Кыргыз кыпчак тарыхын жазып чыкты, орусча жазды, кыргызча жазды. Кийинки убакта улуу империя тарыхын жазып. 1990 жылдары скульптуралык эмгектерди жасоого киришип, жыгачтан түрдүү айкелдерди жасай баштайт. Акырындык менен кесиптик чеберчилиги тапталып, күчтүү скульпторлордун катарына кошулат. Анын чеберчилик менен жыгачтан жасалган горолиев скульптуралык эмгектеринде кыргыз салтына, маданиятына таандык терең философиялык маанилер камтылып, тарыхчы окумуштуу катары мыкты ачып берген деген бааларын сүрөтчүлөр, скульпторлор беришкен. Көркөм өнөрдүн түрлөрү көп да, живопись, сүрөт, скульптура деген жанрлар бар, графика деген. Анан бул ушулардын эң эле татаалы ушу скульптурада. Себеби сүрөт мындай тегиздикке тартылса, мындай мейкиндикке, узуну, туурасы, бийиги
объем болуп чыгат да көлөмү чыгат. Анан бул кишинин чыгармаларын көрүп аябай мындай эргүү да болду дагы. Бизде ушундай кол өнөрдү кармагандар азайып келатпайбы? Анан муну жаштар көрсө абдан жакшы экен. Себеби мында бул кишинин Кожош агайдын өзү мындай философ, тарыхчы, улуттун оңгусун билген адам катары жасалган иштерин көрсөм, бул жерде Айкөл деген анан улуу кыйроо, акыркы кыйроо деген сөз көркөм скульптуралар бар экен. Булар жыгачты иштетиш өтө эле татаал нерсе да, анын көлөмү чыгыш сүрөттөй эмес. Анан мунун тарыхчы экени, улуттук наркты, салт санааны, тарыхты билгендиги ушу чыгармаларынан чагылды да, чагылып турат. Кожош Мусаев 2003-жылы жыгачтан жасалган 34 эмгегин Кыргыз мамлекеттик тарых музейине өткөрүп берген. Жакында эле наркы $1 миллион турган 60тан ашык айкелдерди Какем Мамбеталиева атындагы Нарын облустук мамлекеттик тарыхый этнографиялык музейге өткөрүп берди. Кыргыз тарыхын Манас элинин чоң аябагандай зор кыйроолордон кийин алардын урпактары тарыхта жыгачтын бетинде калсын деген маанайда жазылды да. Манастын эли сүрөт дүйнөсүндө деп аталды. Кагаз жазып келип турган баягы жериккениңде жыгач кармай каласың. Ошентип отуруп жылдап анан бул чыгарма жаралган. Мисалы үчүн могу чыгарма 3 жылда жаралган. Мындай караганда бат эле жаралган көрүнүп турат го. Ар бирин мындай мазмуну ошон кандай болуш керек? Эл көргөндө ошол бул эмнени чагылдырыш керек? Вот ошонун баары бул чыгармада берилип атпайбы? Аны ойлоп бөлүштүрүү деген сөз бар да. Эми Кудай Таала бир талант берген экен да кишиге. Бул барельефтердин өзгөчө бир мааниси өтө терең. Муну философиялык көз караш менен караганда Манас эпосунун каармандарынын баардыгын ошол айкел аркылуу бергенге аракет кылган. Бул жаш муундар үчүн ошо тарыхты терең изилдеп үйрөнүүгө бир өзүнүн зор таасирин тийгизет деген бир ишеничтебиз. Анан дагы бир жакшы бир өтө мактанчу жагыбыз, биз бул сүрөт айкелдердин баардыгынын агай тарабынан музейге белекке берилгендиги, биздин фондун көбөйгөндүгү дагы бир кубанычтуу окуя болуп турат. Демек мындан ары биз убагы менен агайдын айкелдерин жалпы коомчулукка жеткиликтүү кылып, көргөзмөлөрдү ачып, ушул агайдын ишмердүүлүгүн кеңири коомчулукка тааныта алабыз деген ишеничтебиз. Тарыхчы окумуштук катары Улуу Кыргыз империясынын тарыхы, Улуу Кыргыз Кыпчак империясынын тарыхы аттуу тарыхый китептерди жазган. Эмгектерде байыркы руун жазмалары, Кыргыздын байыркы эл катары улуу империяны түзө алгандыгы тууралуу тарыхый маалыматтарга таянып, жаңыча көз карашта талdoого алынып иликтенген маалыматтар камтылган. Анда Улуу Кыргыз империясынын тарыхый орду, башкаруу тутуму, маданий мурастары жана алардын бүгүнкү күндөгү мааниси кеңири ачылып берилген. Советтер Союзунан бери кыргыздарга кыргыздын тарыхын окуткан эмес. Биз башка тарыхтарды окуп келгенбиз. Андан кийин дагы бурмаланып бул тарых биздин кийинки жаштарга дагы сайып чачырагандан кийин дагы толук кыргыздын накта чыныгы тарых окутулбай келе жатат азыр дагы. Анан мен айтар элем, бул агай ушул тарыхты казмалап, бул өзүбүздүн урпактарга кыргыздын нукура таза тарыхын талдап берейин деп атат, аракет кылып атат бул киши. Балким кээ бир жеринен кичине кемчиликтер болсо болуп жаткандыр, бирок эң негизгиси аракет кылып атат да. Бул кишинин бир эле санжырадан эмес, бир эле жазмалардан эмес, бул киши деген руно жазмаларын чечмелеп окуй алат, терминдерди чечмелеп, көп тил билет. Ошол көп тил билгендин негизинде ошо терминдерди чечмелеп, анан ошо менен салыштырып, далилдеп, анан биздин кыргыздын улуулугубузду, кыргыз дүйнөдө эң супер империя курган элдерден экенибизди бул киши далилдеп жазып отурат. Кожош Мусаев кесиби боюнча курулушчу архитектор болгону менен илимде, чыгармачылыкта, көркөм өнөрдө күчүн сынап, ии эмгектерди жарата алган. Акын жазуучу катары Ыр дүйнөм, Таң шооласы, Акыл берметтери аттуу китептерди басмадан чыгарган. Анын ыры менен берилген Кожоштун код билими чыгармасы 36.400 саптан турат. Ошондой эле техникалык багытта 12 илимий эмгектин автору. Кыргыздар менен япондордун ортосундагы байланыш
биздин чейинки 2000 жылдыктан мурун болгондугун мен далилдеп койдум. 3000ден ашык терминди чечмеледим. Кыргыздар менен япондордун ортосундагы байланыш жана тилдердеги өз ара сиңишүү өтө байыркылоодо болгондугу ушу китептерде берилди. Анан биз зор империяны кургандыгыбыздын бирден бир далили ушул болуп эсептелинет да. Демек ар бир империя курганда анын кандайдыр деңгээлде үстөмдүгү, анан маданиятта өз ара сиңишүүсү, тилде болгон сиңишүү ошол берилет экен да. Бул тарыхта калган экен да. Анан ошонун чыныгы тарых бул али жазылбай келиптир. Анан ошон үчүн ошо жазылса, анда дал ушундай мен далилдегендей маалыматтарды башка окумуштуулар да айтат деп ойлойм да. Билимин өркүндөтүү максатында педагогикалык билим берүү университетин республикалык билим коомунан чечендикти, чеберчиликти арттыруу боюнча ылдамдатылган жапон тилин үйрөнүү курсун жана Ташкент университетинин араб тилинин атайын курсун окуп бүтүргөн. Алган билимдин негизинде араб, жапон тилдери боюнча балдарга сабак өтүп, араб тили 2-3 бөлүк, жапон тили китептерин жазган. Кыргыз тилинин арасында мисалы үчүн кошмак сөздөр бар. Ата баба, эне деген сөз. Келин кешек деген сөз бар. Келин кишак. Ал дагы ошо канайым деп коет, канайым деп айтып атабыз да биз. Ал канайым деп коет, келин кишак, келин келин айтып атат. Анан кийин темир тесек деп коебуз. Тежекбаев деген фамилияларды айтып калабыз. Тежекбаев десе биз тезекти элестетебиз. Койдун же башка малдын. Чындыгында тезек деген темир деген сөз. Ошондо темир, тезек деген сөз экөө бирдей эле бир маанини берип атпайбы? Бала чака, чожай, улан, боз улан деп коебуз. Улан, боз, улан деген, боз деген мадарабаш деген сөздү билдирет. Анан ошентип анан мындай өз ара аралашып, журулушуп, ушунча кылымдан бери келип, анан биз ошол тарыхый маалыматтарыбыздын баарын унуткан экенбиз. Просто жок кылып келген да. Сүрөтчү өз эмгектеринде эненин мээрими тематикасына көп кайрылган. Өмүрлүк жолдошу да ата катары 4 баласына катуу айтпай, туура жол көрсөтүү менен мекенчил болууга тарбиялады дейт. Эми атабыз болсо үйдө мээримдүү, билимдүү, катуу сүйлөбөгөн, мен өзүң көрдүңүздөр ушундай жоош адам, бирок ичи ушунчалык көп нерсеге толгонот. Элимди оңдосом экен, элиме кандайдыр бир жакшы нерселерди тартууласам деген ар дайым оюнда. Мына могу картинада эне мээрими деп карасаңыз, жүзүндө кандай шумдукту, мээримди төгүп турат. Мына ушул эле сүрөттөн атабыздын кандай экенин байкасак болот. Андан кийинки сүрөтү бу да ушу эне тууралуу, ушу эне мээримин, адамзатты жараткан эне болгондон кийин дегенде ушул темага көп кайрылды. Мына жер эне деген сүрөттү да карасаңыз болот. Жер тамырды эне көтөрүп чыгат деген бар. Мен айткым келет, жогоруда көп кишилер айтты бул агайыңар тууралуу. 4 баланын атасы, 2 кыз, 2 уул. Ошо балдар болсо бардыгы жогорку билимдүү. Эмгектеги жетишкендиктери жогору бааланып, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун атлишниги, техникалык билим берүүнүн атлишниги болгон. Теңири Ордо фондусунун Бакай кеңешинин чечими менен эл кутул даанышман деген ардактуу наам ыйгарылган. Манас Миң Ганновер Экспо 2000 медалдарынын ээси. 2000 жылдан бери Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү.